1 апрелден тарта бюджеттик кызматкерлердин айлыгы 50%дан 100%га чейин көтөрүлөрү айтылып, учурда айлыгы көтөрүлгөн тармактар маянасын алып баштаган кези алардын катарына медицина тармагы да бар. Дарыгерлердин айлыгы 50%га чейин көтөрүлөрү буга чейин айтылган болчу. Бул ахлатчандардын айлык маянасы аларга берилген артыкчылыктар боюнча бүгүнкү эфирде кенен талкуулабыз. Аны мен Жазгүл Мадинова алып барам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү студиянын коноктору менен тааныштырайын. Менин сол жагымда турган Мирлан Атакулов, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын директору. Саламатсызбы? Студияга кош келипсиз. Ошондой эле Айбар Султангазиев, медицина тармагындагы серепчи. Саламатсыз? Студияга кош келипсиз. Мен биринчи эле суроону Мирлан мырза сизден баштайлы. Ушул апрель айынан тарта айлыгы көтөрүлгөн тармакка медицинадагы кирген болчу. 50%га чейин көтөрүлөр айтылган. Бул дарыгерлердин айлыгы бүгүнкү күндө дарыгерлер айлыктарын колуна алышты, алса канча алышты? Ушул айлык маселеси боюнча биринчи кеп калсаңыз. Эми бул болсо биздин токтомдун негизинде 182 токтомдун негизинде биздин дарыгерлер, жеке дарыгер эмес, саламат сактоо мекемелерде иштеген биздин специалисттердин баардык тең айлыктары 50%га чейин көтөрүлдү. Бул жаңы метод начисления болуп калды, базовый должностной окладын эсептеп чыгарыш боюнча. Эгерде мурдакы тарыхта эгерде бир мындай тийише кетсек, 2011 жылга чейин единый тарифный сетка менен төлөнүп келген, 2011 жылы бул акыркы мындай маанилүү көтөрүлгөн айлык майына болгон. 2011 жылдан бери айлык майыналар көтөрүлбөй, бир гана былтыр 2021 июлдан тарта дагы бир 50%га көтөрүлгөн биздин дарыгерлерге. Анан кийин быйыл 1 апрелден баштап болуп атат да. Азыркы механизмы, методу бүт социалдык тармактарына болсо бир минималдуу базовый ставка болду да. Минималдуу бул 7040 сом. Ушул 7040 сомго коэффициенттер применяться этилет. Бул болсо кандай болот? 7040-ты мисалы дарыгердики болсо 1,6 коэффициенти, 1,6 коэффициент болсо, ошо 7040-ты 1,6-га көбөйткөндө, ошондо бул должностной оклад болуп эсептелип. Ошол должностной окладка анан кийин калган доплата, надбавкалардын баары тең эсептелип киргизилет да. Эми өзүңүздөр көргөндөй соцсетиде дагы азыр көп роликтер чыгып атат. Көптөгөн дарыгерлер болсо мындай сүйүнүчтүү болуп атат. Анткени болсо бизди дагы айлык маянабызды уже этап менен 2 жылдын ичинде 2 жолу 50%дан көтөрүлдү деп абдан кубанып атышат. Анткени болсо буга чейин соцсфера негизи айлык майналары мындай айтканда башка тармактарга караганда кичине төмөнүрөөк болчу да. Эгерде ушул Natstatkомдун данныйларына эгерде карай келсек, 2021 жылга чейин 10.044 сом болчу. 10.400 сом орто эсеп менен бир жылда. Ошол медицина тармагындагы дарыгерлердин айлыгы. Саламат сактоо, анан социалдык тармакты алганда да. Ошол жакта болсо 10.400 сом орто эсеп менен алган болчу. Уже 21 жылы айлык майнасы көтөрүлгөндө уже 14.352 сом. Бул болсо Natstatkомдун даны 22 жылдын январь айына алганда да. Бул даны уже көтөрүлгөн. Уже бүгүн болсо айлык майналар көтөрүлүп, кээ бир биздин дарыгерлердики болсо айлык майналары 20 миңден дагы ашык болду, кээ бирлердики болсо андан да көп болду. Бул болсо ар кайсы немелерден зависит этет да, надбавкалардан. Бул мисал алып келсек, стаж работы бар, ар бир врачтык квалификационный категория бар, надбавки за сельскую местность бар, высокогорный коэффициент бар. Ошолордун баардыгын кайсы аймакта иштегенге жараша, канча жыл иштегенге жараша, жашпы же опыту көп врачтарга айлык майнасы ошондон зависит этет да, кимдики. Мисал эгерде алып келсек, орто эсеп менен алганда бир дарыгердики мурда болсо 5000 оклад болчу, былтыр 7,5 миң оклад болду. Быйылкы апрелден баштап 11.264 сом болду ошо должностной оклады. Ошол окладка анан кийин надбавкалар кетет.
орто эсеп менен алганда жогоруда айтып кеткендей бир 50%га жогорулаган болот. Ар бир врачка, например, дарыгерлерге 1-апрелден баштап ушул надбавкалар менен эсептеп алганда 4,5 миңден баштап почти 7 миңге чейин ушул надбавкалар көбөйдү да. Ой эме айлык маянасы, кошумча айлык маянасы көбөйдү. Кээ бир айрым, например, тоолуу районунда жашаган биздин дарыгерлердики айлык маянасына высокогорный коэффициент кошулат. Ал высокогорный коэффициент болсо, бул базовый ставкадан эмес, должностной окладдан эмес, бул болсо начисленный зарплатадан, ошогондон кийин начисление болот. Кээ бир айрым жерлерде болсо, ал коэффициент болсо 2 болсо, айрым жерлерде болсо 0,8ге чейин барат да, почти бир 2 эсе деп койсок болот да. Ошого жараша айлык маяналар көтөрүлүп атат. Мына ушул айлык маяналардын көтөрүлүшү эң аз канча болуп атат бүгүнкү күндө, ошондо эң көбү канча болуп атат? Эми мындай мисал алып келсек, жаш врачтыкы, жаш врач эгерде бир ставкага иштеген болсо, бир стажа, категория жок болсо, буга чейинки апрелге чейин мисалы должностной оклад, анан кийин условиях вредность, особый условия труда болуп иштеген болсо 9 миң, бул болсо бир, азыркы бүгүнкү күндө бир реальный врачта фамилиясын айтпай эле коелу 9375 сом начисление болчу да. Бул ошол стажысы жоктур, стажы жок, категориясы жок болгончу. Немеден кийин, апрель айдан кийин мунун начислениясы 14,080 сом болду. Мындан болсо отчисленияны где-то 2700 сом болот. Бул болсо подоходный налог, анан кийин соцфонд отчисление болгондо, ошондо колуна 11 миң алып калып атат. Буга чейин болсо, эгерде отчисленияны алганда бул болсо 7,5 миң тегерегинде болсо, азыр уже 11 миң болуп калып атат да. Колго тийген, Колго тийген. Рахмат. Айбар мырза, мына ушул дарыгерлердин айлык маянасын көтөрүлүшү эми бул жакшы жашан катары кабыл алалы. Негизинен айлыктардын көтөрүлүшү менен ушул медицина тармагындагы дарыгерлердин кайсы бир деңгээлде жумушуна болгон жоопкерчилигин артырууга мүмкүнбү? Эми биринчисинен сөзсүз биз абдан кубанычтуубуз. Ошо биздин өкмөт, министерство сөзүнө туруп, ошо 1 жылдын ичинде мындай 100%га 21-22 жылы эсептегенде 100%га көтөрүлүп жатат да. Бул абдан жакшы. Эми сөзсүз биз мындай ооруган кишилерден же жарандык коомдордун жактан башка сөз чыгарабыз. Эми зарплатаңар көбөйдү, кишинин жоопкерчилиги көтөрүлүш керек. Мына министр жакында айтты эле, биздин жарандарыбыз, биз бардыгыбыз эле билебиз, ооруканага барганда дарыгердин чөнтөгүнө салып беребиз акчасын. Анализ болобу, тияка бияка прием карайбы, караганда эле өзүбүздүн көңүлүбүз менен кээде дарыгерлер ошондой бир ситуацияга алып келет. Министр айтты эле, ушу чөнтөккө кеткен акчалардын баарын сөзсүз мындай касса аркылуу иштетем деп. Негизи бул туура жол. Эмне себептен? Жакшы нерселер болуп жатат, бирок эми 11 миң болобу же 20 миң болобу, бул деле жетишпейт эч качан. Продуктылар кымбаттап жатат. Спецсчеттон ошо кассага түшкөн акчалар эгер дагы зарплата, дарыгердин зарплатасына кошулса, ошондо дарыгерлер биринчисинен жакшы мындай сапаттуу иштегенге аракет кылышат. Экинчисинен азыраак сырткы башка мамлекеттерге кеткен болот. Бизде абдан жакшы дарыгерлер көп акыркы жылдары кетип калышты. Билесиңер, Россияда 40 миң, 50 миң, 60 миң рубльден төлөп, Магадан ар кайсы шаарларга кетишкен. Ошол себептен мындай отток дарыгерлердин кетиши азыраак болот. Андай болгондо биздин медицинанын сапаты көтөрүлөт да. Бир жагы, экинчи жагы ушундай кассага чогулган акчалар болсо, ошо ооруканалар, поликлиникалар биздин жанакы оборудование алганга мүмкүнчүлүк болуп калат да.
Бул деле туура жол деп эсептейбиз. Сөзсүз эми бул мындай бир күндүк, бир айлык жумуш эмес. Бул ишке мындай мыйзамдуу жол менен барганда убакыт керек. Сөзсүз аны мына Мирлан айтып кетти. Булардын баардыгын өкмөттүн токтому болуш керек. Булар мыйзамсыз жыла албайт. Анан текшерүүчү органдар келип, анан сурайт, эмне себептен ушундай төлөдүңөр? Мурун мына спецсчеттон 40%га чейин зарплата кетире алчу да. Акыркы күндөрү министр айтты, мен эми кааласа жетекчилер 100%-ын ушу зарплатага кетириши мүмкүн деп. Ошондой токтом болсо, бул жакшы болот. Мурун спецсчеттун акчалары казначействого кетип калып, кээде ошо ооруканага, поликлиникага кайта келбей деле калчу. Жарымсы калып, мындай болжолдоп эсептегенде, ошон үчүн эгер спецсчетунда оорукана өзү пайдаланса, анда мындай кызыгып акчаны чогултканга аракет кылышат. Демек, ошол жакка жумшалыш керек, спецсчеттун атайын счетко чогултушат, анан ФОМС уруксат берет. Тияка бияка коротконго мүмкүнчүлүк бар. Негизи ар бир оорукана өзү билет каяка кетирип атат. Бирок мурун зарплатаны төлөгөнгө чектөө коюлчу да. Мисалы, мүмкүнбү ушундай кылса? Эми бери толуктап кетейин, ошо Айбар агасы айткандай, бүгүнкү азыркы дейсүш токтомдо ушундай болуп атат. Бирок азыр болсо саламаттык сактоо министрлиги тарабынан болсо иш жүргүзүлүп атат. Ушул 40% деген чекти муну алып, бу жерден болсо чексиз кылып. Себеп дегенде, ар бир ошо медицинский услуганы баасын чыгарганда калькуляция эсептелип чыгат. Ошо калькуляцияда болсо бүт статья расходов болот да, зарплатадан баштап медикаменттерге чейин, зарплата, коммунальный расходы, прочие расходы немелерин баарын эсептеп, анан кийин бир ушул медуслуганын баасы чыгат да. Ошондо мындан ары эми азыр болсо токтом азыр болсо иштелип чыгып азыр неметип атат, согласование жүрүп атат. Ал жерден болсо калькуляция жараша кээ бир услугалар болсо только эле эмени эле талап кылат да, зарплата врачтыкы. Анткени врач болсо консультация кылат, жөнөкөй манипуляция кылышы мүмкүн да, кол менен эле, например, массажда. Массажга эмне кетет? Бир аз эле жанакындай крем кетет, крем менен эметет, убакыты кетет, анан коммунальный расход кетет. Кээ бир услугаларда болсо протезирование болушу мүмкүн, или кымбат дары колдонулушу мүмкүн. Ал жакта болсо зарплатадан караганда белки расходдор көбүрөөк болушу мүмкүн да. Ошондо салыштырмалуу айлык маянанын өлчөмү в процентном соотношении десекчи азыраак болуп калат да. Ошондуктан болсо ар бир мекеме уже индивидуально карайт да, ал жерденчи канча айлык маянаны каяка жумшаш, канчасын жумшаганга мүмкүнчүлүк бар да. Мисалы, азыркы учурда айтып атасыз, негизинен баягы аймактарда маянаны алгандар көбүрөөк алышат депчи. Тол аймактарда деп атасыз, мисалы, эң жаш адистерди 11 миң деп атасыз, стажысы бир 15-20 жыл болгондорчу, алар канча алышат? Алардык болсо эми жогору болот. Бул жерден болсо 20 миңден ашуун болуп атат. Кээ бир осунда предварительный эсеп менен алсак, где-то 21 миңге чейин барат, 23 миңге чейин. Ана дагы бир толуктап кете турган нерсе, организацияларда бизде ошо токтом негизинде коэффициент трудового участия деген бар. Бул болсо немеден чыгат да? Экономия фонду оплаттардан. Экономия качан чыгат? Эми баарыбыздын эле белгилүү болгондой, көп эле айтылып атат. Бизде болсо кээ бир жерде, кээ бир аймактарда болобу, кээ бир мекемелерде болобу, дарыгерлер жетишпей калат, бош ставкалар көп болуп калат. Ошол ордуна иштегендерге бул болсо же дополнительный ставка аркылуу, же коэффициент трудового участия аркылуу муну болсо төлөп берсе болот. Анткени болсо башка адамдын ордуна иштеп берип атат да. Айрым жерлер болсо коэффициент трудового участия почти ушу айлык маяна менен барабар болуп калат. Анткени болсо кээ бир жерлерге болсо
алыскы региондорго, райондорго врачтарды алып барыш өтө татаал болуп атат да. Себептен баардык эле шаардын тегерегинде бир областной центрлерде жашап иштегиси келет экен да. Ошондуктан ал жерде болсо ошондой механизми бар да, стимулирование, чтобы биздин дарыгерлер аякта иштегенге мүмкүнчүлүк болуш үчүн да. 1,5 ставкага иштешет. 1,5 ставкага чейин Ал деле мүмкүнчүлүк бар. дагы 50%га зарплатасы көбөйөт да. 20 000 болсо бир ставкасы. Ошол эле стаж менен категория менен дагы жарым ставка кошулганда, ошондо бир 30 000ге чыгып калат. Анан бирок ошол 1,5 ставканы ала турган болсо, бул ошол иштеп аткан адистер үчүн баягы жумуш оорчулук болуп калышы мүмкүн эмеспи? Негизи мындай караганда дарыгердин жумуш убагы канча эсептелет? 8ден баштап основной 2ге чейин. Мындай 6 саат эсептелет. Ошондо 3 саат дагы кошсо болот. 2ден 5ке чейин. Биз көпчүлүк элдер биз кечки 6га чейин иштейбиз. Анан эми дарыгердин мындай специализациясы бар да. Ал стаж чоң болсо 2-3 специальностька иштеп калса, эми жакын специальностьтарга, мына Мирлан мырза айтып кеткендей, айылдарда жетишпейт болбой эле дарыгерлер. Анан терапевт ал балким мурун лордон специализация алды беле эки жакты караса болот да. Же инфекционист, анан фтизиатр дегендер ушундай кошулуп калат да. Ошондо булардын зарплатасы көбөйөт. Анан азыр региондордо стаждары көп болсо, алар жана айтып атпадык беле, мамлекеттик жумушчулардын ичинен ушул күндө башкаларда эми акырындан көтөрүшөт. Бүгүнкү күндө эң бай специалисттер болуп калышы мүмкүн. Бишкекте эми мэриянын доплатасы бар, 4000 сом. Эми аны деле биздин Бишкек горк кеңеш, шаардык кеңеш алар деле караса болот эмки жылы көбөйткөнгө. Эми 4000 сом мындай азыраак болуп калат деп ойлойм. Дагы биздин медицинага жардам беришсе жакшы болмок деп ойлойм да. Мен ушул жерден Мирлан мырза кайрылып сизге суроо берейинчи. Мисалы, аймактардагы стажысы жок адис менен, дарыгер менен шаардагы стажысы жок дарыгердин өкөн айлыгынын айырмачылыгы кандай болот? Же бирдей эле кетеби эки жакка тең? Жок, бирдей болбойт. Бул эмеден жана жогоруда айтып кеткендей, надбавка бар. Эгерде высокогорный болсо, высокогорьяга төлөнөт. Же, например, сельские местности деген 10% бар да. 10% должностной окладдан ошол айырмачылыкта основной эң негизги ошолор. Эгерде бирок шаар болуп калса, например, Бишкек эмес, эгерде Кара Балта шаар болуп калабы же Токмок шаар болуп калса, ал жакта ал сельский коэффициент болбойт. Бирок болсо башка айыл жеринде, например, шаар эмес, айыл болуп калса, ал жерде жайгашкан больница же группа семейных врачей болуп калса, ал жерде болсо ошол сельский коэффициент колдонулат. Ошондо эгерде бир дарыгер болсо 11264 болсо, дагы 1226 сом, 126 сом бул дагы доплата болуп берилет да. Айгар мырзам айтып атасы, бул азыркы учурда баягы эми аймактарга дарыгерлер жетишпээрин көпчүлүгүбүз эле билет болушубуз керек. Анан ушул баягы чет өлкөгө иштеп кеткен биздин күчтүү адистер бар, дарыгерлер бар. Ошолорду бул өзүнүн мекенине кайтаруу үчүн, тартуу үчүн азыркы айлык жетишпейт деп атасыз. Канча болуш керек негизи алар тартып келиш үчүн? Министр айткандай, $1000 болсо баардыгы келишет. Шаардын ичинде биз дагы билебиз, эгер мындай чоң айылдарда биздин дарыгерлер эгер 1,5 ставка иштебесе, алар мындай жеке менчик медициналык борборлордо иштешет. Көбү. Эми баардыгы эмес, бирок көбү иштешет. Кичинекей балдары жок болсо, ошондо азыркы күнгө ушундай темп менен кетсек, анда жакында биринчиси жаш же билимдүү дарыгерлер кетпеш керек биринчиси. Экинчиси аларды кайтарып келгенге
мүмкүнчүлүк болуш керек да. Эми биринчисин мына азыр көрүп атабыз, балким Россиядан көп мигранттын кайтып келет деп ойлоп жатабыз. Менин оюмча алардын ичинен деле дарыгерлер болот. Көбү үйгө иштегиси келет. Бирок мүмкүнчүлүк жок, зарплата аз. Министр айткандай, эгер $1000 көтөрсө, баардыгы эле келет. Көбү. Эми Европада иштегендер келбейт. Аякта эми мындай дарыгерлер башка деңгээлде, башка оборудование менен иштейт. Анан ошолор кайтарылып келсе, алар санын көбөйтүп, бирок билимди да алып келет. Тияктан. Аякта башка опыт болуп калды да, көбүрөөк иштеп калышты. Ошол себептен бул азыркы жол абдан туура. Жакшы жетекчи болсо, анын жанакы токтом өкмөт чыгарса, ошо спецсчеттин 100%-ын эгер жакшы жетекчи болсо, ал өзүнө күчтүү дарыгерлерди чогултканга аракет кылат. Мисалы, азыркы учурда айлыктын жогорулашы тейлөө сапатына таасири кандай болушу мүмкүн? Эми мындай көңүлү ачык болсо, эртең менен ток келсе, обедине жалаң жанакы арзан пирожок жебей, жакшыраак тамак ичсе, сөзсүз сапаты көтөрүлөт. Мен ойлойм, эми бул ушу дарыгерлердин мамлекет жагынан кандай отношение болсо, адам деген өзү да өзгөрөт. Бүгүнкү күндө алар, мен ойлойм, башкача иштейт. Анан бир жагы, экинчи жагы эл жагынан да буларды көзөмөл күчөйт. Эми буларга асмандан акча түшкөн жокто, биздин налогубуздан түшүп атат, биз налог түшүп атабыз, ошон үчүн биз көзөмөл кылганга толугу менен биз укугубуз бар. Анан Мирлан мырза, мына ушул азыркы учурда айлыктардын көтөрүлүшү боюнча ушул милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун бюджети бекилдиби же кандай негизде берилет бул кошумча айлыктардын акчасы? Эми кошумча айлыктар болсо, бул дополнительно берилип калат. Анткени болсо мыйзам уже бекилип калган. Өзүңүз жана эмеден соц тармактан көргөндө кечээ мурда күнү уже кол койду мыйзам бекилди. Бул болсо кошумча айлыктар ошо көбөйгөн. Бул болсо дополнительно каржы министрлиги аркылуу ай сайын которуп берип турат дополнительно. Бул болсо бюджет болсо уточнение болуп турат. Кошумча акчалар болсо, эми өзүбүз билгендей, бюджеттик кодекстин негизинде 2 жолу жылында болсо такталат. Ошондо болсо Минфин болсо ай сайын берип, анан кийин жарым жылда бир тактап турат да. Мисалы, мурункудан азыр айына канча бөлүнөт эми кошумча айлык үчүн? Эми азыр болсо апрель айын айтсак, мисалы, Кыргызстан боюнча 1 миллиард 653 миллион сом бөлүндү. Республика боюнча. Ошонун ичинен болсо мына Бишкек шаарында боюнча бул болсо зарплата, анан кийин отчисление соцфонд менен чогуу экинчи статья менен караганда да Бишкек шаарына 459 миллион, Чүй областына 192 миллион, Ош областына болсо 350 миллион, Баткен областына 123 миллион, Жалал Абад областына 258 миллион, Ысык Көл областына 111 миллион, Нарын областына 98 миллион, Талас областына 59 миллион. Бул болсо эми дарыгерлердин санына жараша да. Канча айга? Бул бир айдыкы. Апрель айына. Ошондо ушул жылы өзүнчө токтом менен кошулуп атса, негизи эмки жылы ушу майдын аягында башташат. Саламаттык сактоо министрлиги фонд эмки жылдын бюджетин даярдаганы. Ошондо бүтүн 6 миллиард болсо, жылына 20 миллиардтан ашык эмки жылдын бюджетине кошулуш керек. Ошо фондтун, саламаттык сактоо министрлигинин бюджетине былтыр фондтун негизи бюджети 20 миллиард болсо,
Тактап коюм, 1 миллиард 600 бул толугу менен айлык майынан өлчөмү да. Мунун ичинде болсо кошулган дополнение да отурат. Анда где-то жылына бир 6-7 миллиардтай кошулуш керек да эмки жылкыга. Бул эми мындай сезимдүү каражат да. Анан ушул сиз дагы өзүңүз медицина тармагында жүрөсүз да. Негизинен бүгүнкү тапта мына эң аз айлык кеткен Талас облусу экен, Талас облусуна. Ал жакта адистер аз деп атасыз, бирок жетишпейби же кандай аймакта? Жок, эми бүт жакта болсо эми кандай десем, равномерно эмес да. Эми кээ бир аймактарда болсо дарыгерлер жетиштүү болот, кээ бир аймактарда дарыгерлер жетишсиз. Бирок эле негизи эле Талас, Нарын облустарында негизи население өзү аз да, калк өзү аз. Ошону тейлегенге өзүнүн нормативдери бар. Анткени болсо баланча населенияга баланча врач болуш керек, терапевт болобу, үй бүлөлүк дарыгер болобу, ошого жараша анан штаттар түзүлөт да. Бул жерде болсо өзүңүз уккандай Нарын областы болсо 98 миллион болсо, Талас областы болсо 59 миллион болот. Бул болсо себеби Нарын областында болсо высокогорный коэффициент колдонулат, ошондуктан болсо аяктык көбүрөөк да айлык майнасы. Эгер суроо болсо эң көп айлыкты кайсыл аймактагылар канча алып жатат мисалы? Эми мен болсо ошо Нарын областынын аймагын эмесин албай калыптырмын, чындап элечи. Муну тактап тургандан кийин айтпасам, азыр болсо айтып жаңылышып алам деп чочулуп атам. Кээ бир анча көп эмес, кээ бир дарыгерлер стаж абдан көп болгон, ошо высокогорьеде жашаган, бир 45 миңге чейин баргандар бар да. Бирок анда эле бул жакта деле жанакы Мирлан айтып кетпеди, коэффициент трудового участия деген. Ошондой кошулгандар Чүй областында деле, Бишкекте деле ошондой дарыгерлер бар. Абдан мыктуу, анан жетекчисин мындай пациенттерди көп караган, ошолордун коэффициент трудового участия кошулуп, алар деле мурун деле мен карачым, кээ бирөөнүкү 30 миңге чейин барчы. Азыр көбөйгөндөн кийин ал ковидке чейин болчу. Мен ойлойм, кээ бирде ушундай дарыгерлер бар, 40-45 миң алгандар. Негизи эми жаш абдан жанакы такыр эле стаж жок болгондор 11-12 миң дейт. Негизи мындай 15тен өйдө, 30тан ылдый ошонун тегерегинде да. Бир эле эмелер бар, жанакы санитаркалар. Алардыкы сөзсүз азыраак, алардыкы 13, 10 ошонун тегерегинде да. Бул ошондо кенже тейлөө кызматкерлер да киреби буга? Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизде эфирдин бүтөрүнө аз гана убакыт калды. Ошон үчүн мен жыйынтыктоочу сөз берейин. Биринчи анда Айбар Бата сизге берели, жыйынтыктоочу. Эми жыйынтык сөз министр айткандай, мен $1000 чейин жеткирем. Негизи эң биринчи ушу биздин өкмөт канча кыйынчылык болбосо сөзүнө туруп ушундай зарплаталарын көтөргөн абдан жакшы. Бирок бул ишти токтотпош керек. Ошол эле убакытта биздин жарандарыбызды унутпай, биз жанакы дары-дармектер боюнча да маселени көтөрөбүз. Биздин ошо ооруканаларда жаңы инфраструктура, жана оборудованияларды алдырыш керек. Негизи мамлекет ушул салмакты сактоо, биздин ден соолукту эң биринчи приоритетке коюп карап туруш керек да. Мирлан мырза, мына ушул жыйынтыктоочу сурооготары, бул айлыктар ушуну менен чектелеби же дагы көтөрүлүшү мүмкүнбү? Эми биздин болсо министр айтканы боюнча бул болсо мен ойлойм бул чектелбейт. Негизи болсо эгерде практиканы алып келсек, бул болсо мамлекеттик бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша айлык майналар көтөрүлөт да. Мен ойлойм азыр болсо биздин мамлекеттик бюджет толукталып келатат. Жакшы кириштер болуп атат. Ошону менен биздин айлык майналарыбыз
баттан көтөрүлүп турат го деп ишеничтебиз. Рахмат, урматтуу коноктор, бүгүнкү эфирге келип талкууга катышып бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Телекөрүүчүлөрдүн эсине сала кетейин, бизде конокто Мирлан Атакулов, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Бишкек аймактык башкармалыгынын директору жана Айбар Султангазиев медицина тармагындагы серепчи болду. Биз бүгүнкү эфирде ушул медицина тармагындагы айлык маянанын көтөрүлүшү боюнча темада кеп кылдык. Аны мен Жезгүл Мадинова алып бардым. Кайрадан кийинки эфирде амандашканча саламатта болуңуздар.